Рахмат чоң. Айткылачы, бул долбоордун шартын айтсаңар. 8 жылға 17 Убакыт миллион. токтотулайт. 38 жылға 17 миллион доллар 3 областқа берилип атат. 0,70% годовой менен, пайыз менен. Ушунда отсрочкасы 6 жыл льготный. 50% грант, 50% кредит. 50%, да? Айтсаңар, мына бизде канча асыл тукумдуу чарбалар бар да, госплем заводдор, 20% мал боюнча. Канча асыл тукумдуу плем заводдор бар, плем хозяйстволор бар. 256 чарбабыз бар да, негизи. Ушунун ичинде 20% болсо жакта табыла жатам азырчы. Анда эмне кылып отурасыңар, айта албасаңарчы? Сиз айыл чарба министри, госплем завод барбы жокпу өзү Кыргызстанда? 60% ушу 20% малдыкын плем заводдук негизи чарба. Сиз абдан жаңылышып атасыз. Эгер 60% госплем завод болсо, плем чарба болсо, анда Кыргызстан гүлдөп жыргап кетмекпиз анда. Жалпысы Сүттү бир 7.000ден алып калмакпыз анда. Сиз туруп атасыз да. Госплем заводдон бизде 9 Кыргызстан боюнча, калгандар болсо жеке менчик племенный чарбалар. 20% малдыкын эсептеп бергилечи, кайсы бар плем завод? 9 дедиңер, 9 эсептеп бергиле. Растениеводство да, полеводство, перерабатывающая промышленность. Ана сизге эстемесе уруксат берсеңер, письменно полностью. Анан эмне кыл дейсиңер, андан эмне келдиңер анда? Билбесиңер. Именно ошо проектти защита коюнчу элекпиз. Билбейсиңер, анда айыл чарба министри орун басары болгондон кийин. Анан эмне кылып айтып атасыңар? 9 завод бар. Жок андай бизде. Кой чарбасы боюнча бар мүмкүн, 2 калды азыр. Эли Кыргызстанда кайсы породалар бар? Уйдун кайсы породалары бар? 20% балдын. Бизде уже өзүңөр билесиңер да, Алатауская породабыз бар. Азыр болсо биз Бурышвицкийди колдонуп атабыз. Бурышвицкий болсо родоначальник биздин Алатауский породонук негизи. Бул эме. Жок. Алатауский, Черно-бурый, да кайсы бар? Черно-бурый, азыр болсо Бурышвицкий бар бизде. Швейцариядан келип аткан мясной направление болсо бизде Абердин Ангус и Симментал. Ауличинский, Черно-пёстрый деген бар эле. Аны билбейсиңерби? Ауличинскийди өзүңөр билесиңер, ал Казакстан келгенде бизгечи негизи. Ал могу прибрежный зона Таласская областка болчу да көбүнчөсү. Биякта болсо в основном северный зона менен Кыргызстанда в основном Алатауский кеткен да биздики. Жөн эле акчаны алып эле жок кылгандай болуп калып атасыздар. Билбейсиңер, канча чарба бар экенин билбейсиңер. Эмнеге пайдаланасыңар муну? Асыл тукумдуулугун өстүрүш үчүн пайдаланыш керек. Анан жөн эле кери эле урдуп ала бересиңер акчаны андачы. Төрөгүлбек, сиз айтыңызчы анда бул министриңер чото мен министрдин өкүлчүлүгүнө канаттанбай атам, жогуначы. Сиз мурдагы министр катары айтсаңыз, билесизби? Биз ушу местный породаларды колдош үчүн, ушу Алатауский породонун родоначальники Бурышвицкий болгон үчүн биз 8000 доза алып кирип, 8000 үйдү жасалма уруктандырдык Бурышвицкий мененчи, чтобы мындай орусча айтканда повысить племенной потенциал этих коров. Андан ушу жылы 3186 музу алдык, поместных телят с улучшенными племенными качествами. Мына 3000 ушу жылы жасалма уруктандырдык, эңки жылы дагы бир 2200 ушуну алабыз депчи. Ошондо ойлоп атабыз Искөл областы боюнча бир 5500 музо улучшенный Алатауский порода болот деп. Төрөгүлбек, сиз такыр эле башканы кетип калдыңыз. 8000 урук алып эле мактана бербегиле. Бизде 100 000 деген, 200 000 деген урук Гао элита деген бар, ал жерде сакталып турчу мурда элечи. Эми азыр жок кылдыңар, анан 5000 урук алып анан осменять эттик деп эле анын бир показатель катары айтып атасыңар да, жанатан бери кайра-кайрачы. Сиз айтыңызчы, кайсы 20% балдын апасы болот, атасы болот? Жана айтып кеттиңиз, апасы 2000 литр берсе, атасы 11000 литр берет деп. Малдын дагы атасы апасы болот, кандай ал? Апасы Иссыкульская, Алатауская порода, апасы, атасы болсо Сиздин кесибиңиз ким? Мен агроном по карбопроизводству. Анда бир зоотехник тап келбейсиңерби? Сан уй деп айткыла. Менин замым бука деп айткыла, атасы апасы деп кандай? Мен замым зоинженер, экинчи иштеген адам ветеринарный врач. Айтып аткандай, местный породалар, Алатауский порода, малдын өзү биздин Алатауский порода, берки бык, производитель, Бурышвицкий породы, американской селекции, Сункар и Баттер. Эми алдында эле показатель эместен бизге шведский деп эле биз галштин фрийский породадан алып келип эле ошол 100 000 деген уруктар ошондон эле уруктандырып жүргөнбүз убагындачы.
Эми азыр 8 миң 10 миң дегенler уят. О жерде миллиондогон доллар алып туруп анан биз 3 миң бузок алдык. Бир чарба эле алып койчу. 10 секунд. Бир кичине даярданып келип мындай бир жооп берсеңер ушунча акча алып аткандан. Бирок бул долбоор абдан керек. Мен колдойм. Сүт чарбасын өнүктүрүшүбүз керек. Себеби ар бир үйдү акча менен күнүмдүк камсыз кылса болот муну менен дагычы. Рахмат.